Орусияда каза болгон мигранттын тек жайы аныкталды. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында кырсыктан каза болгон кыргызстандык мигрант Ош облусунун Кара Суу районунан экени аныкталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, окуя 25 апрелде эски мейманкананын имаратын бузуп жаткан учурда болгон. Экскаватор кулап, ичиндеги айдоочуну басып калган. Ал 36 жаштагы кыргыз жаран экени белгилүү болду. Кырсык болгон жерге Кыргызстандын ардактуу консулу барып, окуянын чоо жайын иликтөөгө жардамдашып, маркумдун жакындарына колдоо көрсөтүүдө. Бейресмий маалыматка караганда, учурда Орусиянын ар кайсы шаарларында миллионго чукул кыргыз жараны эмгек мигранты болуп жүрөт. Булак Азаттык. Чегарачылар кармаган тажик жараны УКМКга өткөрүлүп берилди. Кыргызстандын мамлекеттик чегарасына мыйзамсыз өтүүгө аракет жасаган деген шек менен тажик жараны кармалды. Бул тууралуу чегара кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, окуя бүгүн 27 апрелде Манас аэропортунда болгон. Тажикстандын 31 жаштагы жараны Бишкек-Москва авиакаттам менен учуп кетүүгө аракет кылган. Текшерүү учурунда анын колундагы кыргыз паспорту жасалма экени аныкталган. Кылмышка шектүү жаран Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин аймактык бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Булак Азаттык. Кыргыз-Кытай чегарасы убактылуу жабылат. Кыргызстан менен Кытайдын чегарасындагы Торугарт жана Эркештан Бажы бекеттери Кытай тараптын демилгеси менен жаз жана эмгек майрамдарын майрамдоого байланыштуу жабылат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасы мамлекеттик чегара кызматынын коомчулук жана ММК менен байланыш бөлүмү билдирет. Маалыматка ылайык, аталган бекеттер 2019 жылдын 1 майынан 5 майына чейин убактылуу жабык болот. Чегара бекеттеринен жарандарды жана автоунааларды өткөрүү 6 майда жанданат. Булак кабар Чекит KG. Тинтүү учурунда абактан 3 темир сейф табылды. Номер 1 түзөтүү колониясында колго жасалган 3 темир сейф табылды. Бул тууралуу бүгүн 27 апрелде Азаттык радиосуна жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова билдирди. Сабатарованын айтымында, план боюнча 26 апрелде аталган колонияда жазасын өтөп жаткандардын жана алар жашаган жайларды текшерип, тинтүү иштери жүрдү. Натыйжада 3 темир сейфтен тышкары 48 бычак, 3 Wi-Fi роутер, ичкилик чыгаруучу 1 аппарат, 76 уюк телефон жана 340 грамм кара курай табылды. Абактан качып чыгуу үчүн казылган жолдор табылган жок. Тинтүүнү жаза аткаруу кызматынын 400 кызматкери жүргүздү. Кыргызстанда 11 түзөтүү мекемеси, 11 жатак абак жана 6 тергөө абагы бар. Аларда мал менен тинтүү жүргүзүлүп турат. Номер 1 абак Чүйдүн Молдовановка айылында жайгашкан. Анда мурда да соттолгон 1000ге жакын адам отурат. Булак Азаттык.